Атар таңдын батар кечи бар экен. Ардактуу замандаштар, мына ушинтип кайрадан ушул кечте сиздер менен түз эфирде көрүшүп турганыбызга чексиз кубанып турган учурубуз. Баарыңыздарга салам айталы. Мына ушул кечте эфир программасы менен ортоктош болуп отурган чагыңыздар. Ал эми алдыңкы 60 мүнөт аралыгында сиздерге мыкты маанай тартуулоочу сонун музыкалык чыгармалар жана ошондой эле бүгүн жылдызы конокторубуз келип калды. Алдыңкы мүнөттөрдө баарлашабыз, маектешебиз, сиздер да кошулсаңыздар болот. Биздин координаттарды эске сала кете турган болсок, 975005 бул түз байланышынын телефону иштеп жаткан учур. Андан сырткары бизде мына ушул эле номердин 0706 коду менен WhatsApp'та отурган чагыбыз. Сиздерди көпкө күттүрбөй бүгүнкү программабыздын коногуна кезек салып тааныштырып өтө турган болсок, бул учурга чейин радио алып баруучулукту колго алып келе турган болсо, ырчылык менен кошо эли журтубузга таанылып калган маданияттын мыкты кызматкери Назира Кадыева бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Айпери. Саламатсыздар, ардактуу кыргыз журтчулугу. Учурдан пайдаланып баардыгыңыздарга зор салам айтам. Мына ушундай учурашуудан кийин биз баштайбыз. Сиздер да биздин катарга кошулуп өзүңүздүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ал эми бүгүнкү программабыздын демирчүсү Легенда Суусундуу жана Шору компаниясына ыраазычылык билдирип коелу. Ал эми дегеле бул учурга чейин сизди алып баруучу катары дагы, ырчы катары да көрүп келе жатабыз дегендей, дегеле эли журтубузду сүйүнткөн кандай жаңылыктарыңыз бар? Мен үчүн мындай чоң жаңылык болду. Өзүм көп убакыт бою ушул Кыргызстандагы номер 1 радио станцияда эмгектенип келгем. Өзүңүздөр билгендей эле Кыргызстан Ондору радио станциясында 10 жыл эмгектениптирмин. Эгерде абай салып артка бир кылчайып карай турган болсок, 10 жыл айтууга оңой болгону менен бул аралыгында мен өзүмдүн баягы инсандык сапаттарым, ошол эле учурда кесипкөйлүк сапаттарымды дагы арттырууга мүмкүнчүлүк болду деп ойлойм. Ошол радио тармагы бул негизи көбүнчөсү жаш куракты, жаштыкты сүйөт эмеспи? Анан мен баягы өзүмдүн алып баруучулук чөйрөдөгү мындай олуттуу нерсеге өтөйүн деп Кыргызстан Ондору радио станциясында иштебей калганыма мына 2 айдын жүзү болуп отурат. Эми буюрса жакшы жаңылыгым бар. Чыгармачылыкка баш отум менен киришип, буюрса эми жакшы ырлар жаздырып кыргыз журтчулугуна сунуштайын деген ойдо турам. Демек, ушул радио алып баруучулуктан кийин гана ырчылык өткөнсүз, Ооба. Ырчылык, дегеле ырчы болуп чыгуу сизде бала кезден берки көксөп эле же жөн гана ырдап коюу бир сунушу түшүп калып, кимдир бирөөлөрдүн айтуусу менен ырдап калгандырсыз? Негизи эле, эгерде бул нерсеге баш отум менен башынан эле баягы кызыга турган болсом, мен ойлойм эпага эле ырдамак болушум керек депчи. Себеби адамдын каалоо тилеги ушунчалык күч болсо эч нерсе кармап тура албайт деп коет эмеспи? Муну мен ырчылыкты жөн эле хобби катары, баягы адам баласынын жан дүйнөсү каалап турган кезде баягы аткарып ырдап койчу элем. Бирок дал ушул нерсени акыркы учурда мындай олуттуу баягы киришсем деген ойдо турам да. Ошон үчүн азыркы учурда Кыргызстандагы музыкалык жогорку окуу жайга тапшырдым. Негизи эле мага дилетант болгон жакпайт. Эгерде бир нерсени колго алсам, мен ал жакта өзүмдүн профессионалдуулугумду көрсөтүшүм керек да. Ошон үчүн кадимкидей нота танып, ошол музыка эмне экендигин түшүнгүм келип, ошол жакта азыркы учурда окуп жаткандагы кезим. Жакшы экен. Ал эми ушул баягы ырчылыкта жүргөнүңүздө көп эле болуп калды болуш керек. Жакшы мыкты ырларды аткарып келе жатасыз. Дегеле ыр тандоодо өзүңүз тандайсызбы же кимдир бирөөлөрдүн баягы алардан да сурап көрүп дегендей, кимдир бирөөлөр сизге жардам береби? Сөз түрдө жакындарымдын ойлорун дагы эске алам. Бирок ошентсе дагы баягы өзүңө жакын нерсени тандайт болушуң керек. Мисалы үчүн мен репертуарымда унутпаймын деген бир ыр бар. Ушул ырды үйдөгүлөрүм негедир апам баш болуп каршы болушкан. Тексти ушунчалык адамды ойго салат экен. Бул тагдыр менен ойноп болбойт. Тагдырына тайколуп калган инсандын тагдыры жазылган ыр экен. Ырдабай эле кой ушул ырды деп суранганда. Бирок мага музыкасы ушунчалык жаккан, сөздөрү дагы Сооронбай Жусуповго таандык. Менин жүрөгүмө абдан жеткендиктен ушул ырды тандап алган болчумун. Түшүнүктүү. Ал эми азыркы учурда тамадалыкта кылып жүргөнүңүздү көрүп калып атабыз дегендей, жакшылыктар эми күз айында көбүрөөк боло баштады, Кудайга шүгүр. Бул жаатында дагы өзүңүздү сынап көрүү максатында болотса керек.
Жок, сынап көрүү эмес, эми бул алып баруучулуктун дагы бир жагы деп ойлойм мен. Бул алып баруучулук 2 кишиге сөз сүйлөйсүңбү, 10 кишиге сөз сүйлөйсүңбү, же онун баягы көпчүлүк кээ бир адамдар ушундай өзүнүн жакшылыгын башкарып берүүнү сунушташат. Азыр жашашкан менен болобу, көпчүлүк жаштардын баардыгы, алып баруучулардын баардыгы дагы дал ушул тамадалык кылып, той башкарып же кандайдыр бир иш-чараларды алып барып жүргөндүгү менимче элибизге абдан эле маалым болсо керек. Мен бул чөйрөгө көп эле жылдан бери алектенип келем. Жөн гана ачыкка чыккан эмес, себеби дегенде мен иштеген жерде дал ушул нерсе менен алектенүүгө баягы бөгөт коюлган. Ошол себептен биз билдирчү эмеспиз. Ал эми акыркы учурда билип калганыңардын себеби деле ушул болсо керек деп ойлойм баягы. Түшүнүктүү анда. Бул жакта болсо билдирүүлөр келип атат, аларды жаңыртып койсок. Саламатсыңарбы Кефир? Кандайсың Азиреже? Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Өзүмдүн үй бүлөм тууралуу кеп кыла турган болсом, 11 бир тууганбыз биз. 11 бир туугандын 10-у кыз бала, бир эле байкем бар. Дал ошол 10 кыздын арасынан мен кичүүсүнүн улуусумун. Абдан эле эрке кызмын десем жаңылышпайм. Көп эле аракет кылам эркелигимди билгизбегенге. Бирок ошентсе деле баягы жашырып болбойт. Ал нерселерим кээ бир мүнөзүмөн байкалып калгандыгын өзүм дагы жакшы эле билем. Атам менен апам экөө ошол болгон аракеттин баарын жумшап, баарыбызды эрезеге жеткирип, туурубузга кондурганга аракет кылды. Баарыбыз үй бүлөлүүбүз. Ошол мен ойлойм, ушундай бактылуу, жашынакай сыймыктуу үй бүлөнүн өкүлүмүн деп. Ал эми өзүмдүн үй бүлөм тууралуу, чакан мамлекетибиз тууралуу айтсак, бир кыз, бир уулдун апасымын. Учурда жолдошумду көп сурашат, ушу чыгармачылыктагы адамбы, ырчыбы жолдошуң деп. Жок, ырчы эмес, бирок баягы чыгармачылыкты ушунчалык кадырлаган адамдардан. Ошондон улам болсо керек, мага ырдаганга же болбосо ушундай чыгармачылыкта болууга мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Ошон үчүн ал ички иштер кызматкери. Түшүнүктүү. Эми негизи бул учурга чейин деле көп эле айымдар, чыгармачыл жолдогу айымдар айтып калышат. Чыгармачыл жол бул оорураак жол айымдар үчүн депчи. Деги эле бул сөзгө сиз кандай карайсыз? Айымдарга чын эле оорчулук туудурабы же болбосо жеңип өтсө болобу? Негизи ушунчалык аял деген 3 тамганын ичинде аяламды кармап турган күч турат деп бир ырсаттарда айтылган сыяктуу эле. Аял деген баягы өзүнүн алсыздыгы менен күчтүү да. Мен ойлойм, эгер адам баласы өзүнүн убактысын туура бөлүштүрө алган болсо, анда ал көп нерсеге жетишет деп. Чыгармачылыкта деле оор деп айтышат, баягы элдин көзүндө болуу. Ошол эле учурда азыркы заманбап айымдарга ушунчалык чоң жоопкерчилик мойнуна үйүлгөн. Алар бир эле учурда мээримдүү апа болуш керек, сүйүктүү жар болуш керек. Ошол эле учурда баягы мисалы үчүн өзү кызматта иштеген болсо, анда ошол кызматында да кандайдыр бир ийгиликке жетишиш керек. Ошол эле учурда аял затын баягы өзү тыкан болуш керек дегенде өзүн жашынакай алып жүрүшү керек. Ушунун баардыгы бириккен да, ошол бирип азыркы заманбап аял затынан дал ушул нерселерди талап кылат да. Мен ойлойм, көп аял заты дал ушул талаптарга жооп берет депчи. Ошон үчүн баягы чыгармачылыкта аял заты үчүн болуу оор эле албетте, бирок ошону жеңген айымдар абдан көп деп ойлойм биздин арабызда. Түшүнүктүү. Эми ушул көптөгөн көрүүчүлөрү сиздин билимиңиз туурасында кызыгып башташты. Кайсыл жактан билим алдыңыз эле, алып баруучулук боюнчабы деген экен? Алып баруучулук боюнча мен Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетинин артыкчылык диплом менен аяктагам. Ошол жерде окуп билим алдым. Бирок журналистика бул ушунчалык кызыктуу кесип, биз 2-курстан баштап эле ошол мамлекеттик эмес телеканалдарга, радио станцияларга барып практика өткөнгө аракет кылчубуз да. Баягы иштейм деген студент чак эле билинип калчу да. Мен эсимде бар, 2-курстан баштап эле көп телеканалдардын эшигин каккылап эле мен ушул жерде иштейм деп, эмнегедир ушу кабарларга, жаңылыктарга ушунчалык кызыкчумун. Жакында эле бир ушул Кыргыздын көрүнүктүү дагы бир журналист агабыз мага кездешип калып айтты, сени ушундай жакшы журналист кыздардан болот деп жүрсөк, сен чыгармачылыкка кетип калдың ырдааганга деп, ушунчалык өкүнүч менен айтты да, биз сени телевидениядан көргүбүз келген, эмнеге кетип калдың депчи. Анан мен ойлойм,
башында эле студент кезимде эле ушул журналистикада окуп жүрүп эле Кыргызстан Оондорунун радио станциясында иштеп калдым. Ошон үчүн мындай көңүл ачуучу станцияда иштегендиктен мен андан кийинки дагы кадамым дал ушул нерсе менен байланыштуу болуп калды болуш керек депчи. Ырчылык, ошол эле учурда алып баруучулуктун башка өңүтү деген сыяктуу нерселер. Балким алдыңкы күндөрдө тележаатына чыгайын деген пландарыңыз бар? Пландарым бар. Буюрса жакында дагы бир телеканалда буюрса бир проект долбоор даярдадык. Бул долбоор ушундай маңыздуу жакшы долбоорлордун бири болот. Кыргыз искусствосу үчүн деп ойлойм. Ошол буюрса ошол жакта буюрса ушул 1-2 айдын аралыгында дагы бир телеканалда көрүп каласыздар. Жакшы, күтөлү сөзсүз түрдө. Назиреже, кандайсыз? Мен сиздин кыз узатууга арналган ырыңызды өзгөчө угам, мүмкүн болсо коюп берип коесуздарбы деген экен. Кыз узатуу тууралуу менче барбы? Жар деген ырды ырдайм. Дайым эле жар айтып калабыз. Балким ошо менен байланыштырып атса керек. Түшүнүктүү. Анда эмесе азыр биз ыр укпайт экенбиз. Азыр бир сонун рубрикага кезек берели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздар менен биргеликте бизде кей фото рубрикасы. Назира Кадыева сүрөткө кантип түшөт болду экен, биз байкап көрөлү. Биз болсо программабыздын сапарын алга карай улай берсек, ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушул рубрикадан кийин суроо берүүм келип турат. Деги эле сүрөткө түшкөндү жакшы көрөсүзбү? Сүрөткө түшкөндү көп деле жактыра бербейм. Бирок акыркы учурда замандын талабы десем туура болот болуш керек. Бүгүнкү күндүн баягы өзүңдү социалдык желелерде активдүүлүгүн көрсөтүп турушуң керек да. Мисалы өзүңдүн көрмандарың бар, алар билгиси келет, кайсыл жерде эмне кылып жүргөндүгүңдү, ошону фото отчет менен билдирип турууга туура келет. Ошон үчүн кээде түшүп калам. Түшүнүктүү. Саламатсыздарбы? Ыйман жолуна кандай карайсыз? Намаз окуйм деген оюңуз барбы дейт? Ниетим бар, албетте. Ыйман жолуна ушунчалык жакшы эле карайм. Ыймандуу адамдарга ушунчалык баа берем. Түшүнүктүү. Ал эми бул учурга чейин ушул сиздин алып баруучулугуңузду да көрүп, мисалы, мен сыяктуу жаш алып баруучулар сиздерге кызыктар болуп, ар бир сөзүңүздөрдү угуп турсак керек. Анан деги эле сөздү кантип багып, кантип көбөйтүп, мына ушул мыкты сөздөрдү кантип өзүңүзгө көбөйтүп турасыз? Мыкты сөздү кадимки эле чыгармалардан алабыз. Алар асмандан келбейт дегенди. Бир окуган чыгарманы бир нече окуганга туура келет. Биринчи жөн гана окуя кубалап окусаң, экинчисинде сен алып баруучу катары ошол автор эмнени айтайын деген, бул сөз менен эмнени түшүндүргүсү келген, кыргызында ушунчалык сонун сөздөр боло турбайбы деп ушундай таң калуу менен ошол эле учурда мындай кызыгуу менен мен өзүмө база топтогом. Дайыма лакаптарды окуйбуз, жаттаганга, эске тутуп калганга аракет кылабыз. Мага ушундай улуу адамдардын маектешүүсү аябай жагат. Ошого мындай сырттан кулак салып олтурганды абдан жакшы көрөм. Жана көп сөздөрдү өзүмө, жүрөгүмө түйүп калганга аракет кылам да. Эми бул жакта болсо кийинки билдирүү бар экен. Назиреже абдан сулуу экенсиз, канчанчы жылкысыз дейт. Кыздын жашы сурабайт. 18-демин деп коем.
Жаш деле көрүнбөйм го, же көрүнөмбү билбейм. Сулуу экенсиз деген жакшы сөз келди. Демек сизде жаш көрүнүп атат болушуңуз керек. Жашпы, рахмат комплиментиңизге. Мен өзүм 32 жаштамын. 32 жашта экенмин. Эсептеп чыктым. Бүгүн жакшы. Саламатсыздарбы Назира эже? Ырдап жүргөнүңүзгө канча болду? Сизден сабак алсам болобу дейт. Ырдап жүргөнүмө негизи эле 2004-жылы биринчи ырымды жаздыргам. Махабат менен ойнобо сен деген ырды. Дал ошол ырды биринчи жолу ырдаганда көп адамдар ушундай жакшы сөздөрүн айтканда, себеби мен профессионалдык ырчы болбосом дагы мындай атактуу адамдардан жакшы сөз уккам да. Сен ырдадың белең ушул ырды, жакшы ырдаптырсың деп кеп кылышканда, ойлонуп көрсөм көп убакыт өттүр андан бери. Бирок мен бул ырчылыкты колго алып, ошондон ары улап кеткен жокмун. Жогоруда айттым, мүмкүнчүлүктөрүм аз болду, мындай бөгөт коюулар болду. Ошол эле учурда чыгармачылык менен толук иштеп кеткенге мен бир эле жумуш менен алектенген жокмун. Өзүмдө да башка жумушум бар эле дегендей. Ооба, көп эле убакыт болду. Ал эми сабак алуу боюнча, менче алып баруучулук боюнча болуш керек, Көп эле жаштар кайрылып турушат, мага сабак алсамбы деп. Колдон келишинче баягы элибизде айтылат эмеспи, өзүң билгенди башка бирөөгө үйрөтүшүң керек депчи. Мусулманчылыкта дагы бул жакшы сапаттардын бири катары белгиленет экен. Анан ошон үчүн мен колдон келген аракетимди кылып, башкаларга дагы мындай үйрөткөнгө кызыктармын өзүм. Бирок акыркы учурда мындай, мисалы үчүн мурда радио станцияда иштегенде көп жаштар келчү да бизге, окуп үйрөнүп, силерден сабак алалы дедик элек деп. Мүмкүнчүлүгүбүздүн келишинче үйрөтүп жүрчүбүз. Эми акыркы учурда мен бир аз өзүмө бөлөйүн деп атам, убакытта мүмкүнчүлүк болсо албетте сабак бергенге даярмын. Ал эми бул учурга чейин сиз үйрөткөн окуучулар мына ошентип эл алдына чыгып калыштыбы? Ооба, албетте. Мисалы үчүн биз эле ошол өзүбүз иштеп жүргөн радио станциябыздагы ар бир жаңы келген диджейге, биз жөжө диджей деп койчу элек, мен дагы салымым абдан зор аларга. Болгон кеп кеңешибизди айтып, өзлөрүнөн сурасаңар ушунчалык тамаша көйлүк менен айтып берет. Назира эже биринчи келгенде сизге сүйлөй албай, апкарып, толкунданып, сиз жаныбызда отурганда деп айтышат. Анан мен күлүп калам. Негизи биринчи келген адамга ошондой көрүнөт экен да. Мен жөн гана баягы башында эле күлүп жайнап тамашаласаң баягы жаштар ойлоп калат да, болот экен депчи. Анан мындай талапты катуу койчумун да, ошол себептен болсо керек, коркуунан улам. Мен күлүп калам. Көрүүчүлөргө айтып кетким келип атат, кайсыл бир учурда алып баруучулуктун сырларын мага да үйрөткөн мына ушул Назира эже болгон. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы. Бүгүнкү студиябыздын коногу ырчы алып баруучу Назира Кадыева бар. Сиздерде суроолор бар боло турган болсо, бизге байланышка келсеңиздер болот. 97 50 05 түз байланышынын телефону. Жана билдирүү жазып отурсаңыздар болот, 0706 кодун кошуп алып. Ал эми кийинки бизге болсо келген билдирүүлөр бар экен, аларды жаңырта кете турган болсок, Назира эже сизден суранам, жандуу ырдап бериңизчи, сизди көмүр тутам, күйөрманыңыз Сезбек дейт. Сезбек Скиналиев эмеспи? Сөзсүз жандуу ырдап берейин, билгеден кийин мүмкүн болсо. Макул. Кийинки билдирүүсү болсо мындай, Назира эже сиз суперсиз, дайыма үнүңүздү угуп жүрчү элек, эми эмне кылабыз деген экен, аябай кайгырып аткан смайликтерди жибериптир бизге. Рахмат сиздерге. Мен жок экен, негизи жакшы адамдын жогунда билинет деп коет го. Ошон үчүн баягы социалдык тармактарда, ошол эле классташтарда, ошол эле Facebook'та же Instagram'да олтурсаң дайым директке же өзүң баракчаңа жазып калышат, эми кантип угабыз, эми кимди угабыз деп. Анан ошондон улам мен аябай бактылуу экенмин деп атам. Аз убакыттын ичинде ушундай мен жоктогон көрөрмандарым бар экен деп. Буюрса аманчылык болсо, мен жогоруда айттым го, ырыларым менен, силер менен биргемин деп. Эми жакында теледен көрүшөбүз, Буюрса. Назира эже, жолдошуңуз жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Жолдошум экөөбүз бир негизи таластан эмесмиш, ага эле айтып коеюн. Сөзүмдү баштардан мурун сөйдөн элдер ойлоп калышпасын, аябай эле мактанат экен деп. Жөн эле тамашалап калам, өзүм дагы мындай кээде тамашалаганга мүмкүнчүлүк болуп калганда колдон кое бербейм дегендей. Жакшы кыздарды алыс узатпайт. Өзүмдүн айылыма эле турмушка чыккам. Айылыма эле турмушка чыккан десем, классташыңбы деп сурашат. Жок, классташым эмес, менден 3 жаш улуу. Улан болсо ошол биздин айылдын кулуну эле, экөөбүз бала кезде бири-бирибизди жактырып, башында
жүрүп анан баш коштук. Улан болсо мен 9-класста ошол айылда окуп жүргөн кезимде улан мен негизи шаарда окудум көп убакыт 67-мектепте, анан айылга барып калдым дегенде анан ошондо экөөбүз таанышып, сүйлөшүп, ушинтип калдык. Анан улан чет өлкөгө кетип калды, Түркиядагы полициялык академияны бүткөн. Ошол жерде экөөбүздүн ортобузда ушундай алыстык, менимче ого беш-бетер жакындатуу болуш керек. Ошентип кийин нике кайыпкен. Мен университетти бүткөндөн кийин иштеп жүргөн кезимде улан кайтып келди, окуусун аяктап дегендей. Ошол жактан анан экөөбүз баш кошуп калдык. Ооба, ушундай. Эң сонун, ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай сонун маектин үстүндө отурган чагыбыз. Ал эми азыр болсо сонун музыкалык чыгарма кезек беребиз. Тактап айтканда, Назира Кадыеванын аткаруусунда болсун дейли. Андан кийин сөз түрдө көрүшөбүз. Эсиңдеги деген чыгарма Назира Кадыеванын аткаруусунда болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Сиздер тараптан келген билдирүүлөргө назар салсак. Саламатсызбы Назира эже, мен сиздин үнүңүздү баалайм. Булбулдай болгон үнүңүз өчпөсүн деген экен. Чоң рахмат. Назира эже, сиздин үнүңүз аябай жагат, аз болсо да ырларыңыз жагат, сизге ийгилик дейт. Рахмат, разымын. Бу жакта мындай билдирүү келген экен, Назира эже, жолдошуңуз экинчи аял алам десе, эмне демекчисиз дейт?
Экинчи аял алам десеби? Ойлонгондо эмеспиз. Таптакыр ойлонбой турмун ал тууралуу. Бирок экинчи аял алам десе дебейт болуш керек менимче. Мындай билдирүү келген экен. Назиреже көйнөгүңүз аябай жакты, кайсыл жактан канчага алдыңыз эле дейт. Бишкектеги дүкөндөрдүн биринен алгам. Анчалык деле кымбат эмес. Бир 4000 алсам керек. Салам Кеймус, Назиреже ырларыңыз абдан жагат, өзүңүздүн жеке альбомуңуз барбы? Ишиңизге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт деп Айпери деген көчүбүздөн келиптир. Чоң рахмат Айпери, менин ырларым сизге жакканы. Кээде ушинтип айтып калышат, дискиң барбы же альбомуң барбы бер деп. Мен муну жөн эле тамаша катары кабыл алып күлүп коем. Альбом жок, чыга элек. Буюрса мен айтып атам, чыгармачылыкка башып мен алектенип, эми жаңы жакшы ырлар менен толуктап, буюрса болуп калат деп терең ишенем. Саламатсызбы, Назиреже, жогоруда жолдошуңуз экөөңүздү жакшы айтып бердиңиз. Каяктан болосуздар дейт? Ысык Көл облусунун Тоң районунан караштуу Кара Тала деген айылдын тургундарыбыз экөөбүз. Түшүнүктүү. Назиреже, негизи эфир болуп аткан учурда дагы, эфир сыртында дагы эң сонун кызыктуу окуялар болуп турат дегендей, 10 жыл ушул радио тармагында диджейлик кызматты аткарып келиптирсиз. Кызыктуу окуя сиздин эсиңизден кетпеген? Кызыктуу окуялар абдан көп болот. Түз эфирде иштейбиз. Ошол себептен ушул суроону бергенде мен абдан ушунчалык көп окуядан басым айланат да. Мисалы үчүн кызыктуу окуялар абдан эле көп болот. Кайсыл бир белгилүү адамдын фамилиясын туура эмес окуп алган учурлар болот. Мисалы үчүн германиялык канцлер деген сөздү айта албай, Германия десе эле ассоциация канцлагер деп кетет да. Анан канцлагер деп окуп алып, чоңдордон канча көп уруш жеген күндөр болгон. Ошол эле учурда мен Кыргызстан ондорунда иштеп жүргөн кезимде ушундай кыргыздын дагы жашынакай болгон үнү бар жигиттер иштеп калды. Мисалы үчүн Эдил Эркинбаев деген жигит бар эле. Ал экөөбүз абдан дос элек. Жанара Атабекова деген дагы бир кызыбыз бар эле. Ал кыз болсо ушунчалык ишенимдүү алып барчу да эфирди. Анан бир күнү ал өзү болсо ошо биз түз эфирде алып барып атканда наушниктерди же бир нерсени ыргыта калып бизди коркутуп, ушундай бизди эфирде баягы өзүн жоготуп жиберсин дечи да, тамаша кылайын депчи. Анан бир күнү 2-3 жолу ошентеди. Анан Жанарадан өч алмакчы болдук, Эдил экөөбүз. Анан бир жолу жазып туруп, бир абдан күлкүмүштүү суроону жазып туруп бердик Жанарага. Жанара түз эфирде отурган. Ал болсо тескерисинче биз аны күлдүрөбүз десек, ал бизди күлдүрүп жооп жазды да. Биз ошол жерден студиядан кандай атып чыкканыбызды билбейбиз. Биздер шефибиз чакырып алып, бул киши түз эфирде отурат, силер эмнеге кирип алдыңар деп аябай уруш жеген күндөр дагы болгон. Түшүнүктүү. Мына ушундай баягы атактуу эле азыркы учурда Эдил Эркинбаев, Азамат Эркинбаев жана ошондой эле Жанара Атабековалар, эл журтка жакшы таанылып калган алып баруучулар, мына ушул адамдар дайыма түз сүйлөп, дайыма ушундай жошот болуш керек дегендин баары, мына ушундай эфир сыртында сонун кызыктуу окуялардын баарын ачып бердик окшойт, Саламатсызбы, Назиреже, сиздин үнүңүз абдан сонун экен го, эмнеге көп ырдабайсыз дейт? Жогоруда айттым, рахмат комплиментиңизге. Буюрса жакшы сөздөр дем берет. Мен негизи эле ушул дилетант болгум келбейт, тагыраак айтканда. Ошол чыгармачылыкта болсом дагы баягы вокалдан сабак алып жакшылап, үн дагы адамдыкы бир калыпка түшүшү керек, тарбияланышы керек. Ошондон өтүп туруп анан ырдайын деп, себеби мен өзүм ырчылардын ырларын учурунда баягы сынаганга туура келди, радио станцияда иштегендиктен. Анан алардын ырларынын кээ бирлери өтпөй калчу, кээ бирөө өтчү дегендей. Анан өзүм дагы баягы мындай негизи эле бир нерсени колго алсам, ошонун ийине жетиш керек деп ойлойм да. Баягы өтөсүнө чыгыш керек деп. Ошон үчүн мен бир чети абдан уялдым, ушунчалык музыкалык билимим жок болуп туруп эле ушинтип ырдаган нерсе мен үчүн эмес деп ойлочумун да. Себеби дегенде мисалы үчүн музыканы мына мен бүгүн деле түшүнүп олтурам. Ушунчалык бир чети кызыктуу, анан нары түшүктүү кесиптердин бири да музыкант болуу. Ошол эле нотаны ар бир нерсени билүү, үйрөнүү, өтөсүнө чыгуу абдан. Анан канчалык музыканттар жүрөт да, ырчылар жүрөт. Ошол ар бирин кадамдап өткөн ар бир тепкичин. Анан мен 2-3 ыр ырдап туруп, анан ырчымын деп айткандан же 2-3 ыр ырдап туруп
ошол мен ырчымын дегенден абдан уялчу элем да. Ошон үчүн баягы өзүмдү бир аз кармап билим алайын деп жүрдүм. Анан мен ойлойм эми убакыт келип жетти, буюрса жакшы ырдеслерди аткарып, дагы да болсо силердин купуңарга толгонго аракет кылам. Ырчы үчүн дагы жана ошондой эле бул учурга чейин радио диджей катары дагы эң биринчи курал бул үн эмеспи? Ушул үндү кантип багасыз? Бул суроону көп беришет мага, бирок ойлонуп көрсөм эчтеке деле кылып бакпайт экенмин. Негизги нерселер бар, баягы кылбаш керек деген нерселер. Мисалы үчүн биздин эмгек куралыбыз дал ушул үн да, негизги атрибут радиодо дагы үн да. Үндү мисалы үчүн тамагың ооруп калса, сен эфирге чыга албайсың. Эфирге чыксаң дагы ушунчалык аудитория үчүн жагымсыз болушу мүмкүн да. Ошон үчүн өзүңдүн мурун ошол угуп жаткан элдерди ойлойсуң, ошон үчүн жылуураак кийинип жүргөнгө аракет кыласың да. Эфирге чыгыш керек себеби. Кийинки СМС Назира эже, сизге адамдагы баалаган сапатыңыз кайсы жана сизде ошол сапат барбы дейт. Мен адамдардагы адамгерчиликти ушунчалык баалайм. Адамгерчилик эмне деп көп ойлошу мүмкүн. Кайсы учур кез болбосун, биз адам бойдон калышыбыз керек деп ойлойм. Мейли жердебиз, мейли булут чапчып жүрөбүз. Негизгиси адам болушубуз керек. Мында болсо көп адамгерчилик дегендин ичинде көп түшүнүк бар. Менимче баарына түшүнүктүү болуш керек. Түшүндүк. Саламатсызбы, кандайсыз? Менин жердеш экенсиз дейт. Сизден алып барганыңызга сыймыктанам, мен да сиздей алып барсам деп кыялданам дейт. Азаматсыз адам баласы кыялданыш керек, каалаш керек, тилеш керек. Ошол нерселердин баардыгы ишке ашат деп ойлойм. Алып барыңыз болгону адам ар бир мүнөтүн өзүндөгү жакшы сапаттарды арттыруу үчүн ар бир сапаттын, ар бир мүнөтүн ошол адистикке, профессионалдуулукка же бир нерсени үйрөнүүгө, билимге жумшаса, мен ойлойм, ал адамдын каалоо тилегинин баардыгы ишке ашат. Назира эже, бул жакта өтө көптөгөн билдирүүлөр келип атат, ырдап бериңизчи деген. Анда сизди азыр ырдаталы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Абдан жакшы болот. Бир ырдестен аткарып берейин. Сиздерде болгон жакшы адамдар үчүн жандай көргөн жаркын адамым деген ырды аткарып берейин. Эң сонун. Жандай көргөн жаркын адамым, кандай бакыт барың аманың, кан жаныма канат бүтүрөп, кандайсың деп, кандайсың деп, кандайсың деп айтканы саламын, жандай көргөн жаркын адамым. Эң сонун. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы биздин катарыбызга кошулсаңыздар болот. Биздин телефон номерлерин айтып атам сиздерге. 975005 бул түз байланыштын телефону. Аны эмесе азыр биз жарнамалык түрмөккө кезек берет экенбиз, андан кийин көрүшөлү. Биз болсо кефир программасын улантып берели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга мына ушул кечте кутмандуу кеч каалап коелу. Эмненин ишин өтөсүнө чыгууну каалап турган болсоңуздар, ийгиликтерди каалайлы. Тамактан үстүндө отурган болсоңуздар, тамагыңыздар таттуу болсун дейли. Эми кефир программасына кызыктуу маек жүрүүдө, сиздер да кошулсаңыздар болот. Жана ага чейин бизге келген билдирүүлөрдү жаңырта берсек. Саламатсызбы, Назира эже, сизди эфирден укпай жаман болдук. Эмнеге чыкпай калдыңыз дейт. Мен жогоруда айттым, өзүм иштеп жүргөн жерден кетип калдым. Ошол себептен эфирде чыкпай элемин. Буюрса жакында көптөгөн пландарымды айтып атам. Негизгиси жакшы ырларым менен биз биргебиз. Жана буюрса жакында бир телеканалда бир долбоор алып чыгабыз. Дал ошол долбоор аркылуу биз көгүлдүр экранда жолугушуп турабыз деп ойлойм. Назира эже, жашоодо эң кейиген жана эң кубанган күнүңүздү айтып бериңизчи дейт. Кейиген учур негизи эле өзүм ыйлапмын, абдан эле. Сурадыңыз, эми ыйлабасам болду. Кейиген учур
баягы адамдын негизги байлыгы бул жакындарынын амандыгы деп коет эмеспи? Ошол сыяктуу эле атамдын мен биздин жаныбызда жок экендиги абдан өкүндүрөт деп эле ыйлап көрбөйм. Аны эстетпеңиз мага дагы. Мен ошон үчүн ойлойм, ошол күн мен үчүн эң кейиштүү күн болгон деп. Ал эми кубанган күндөр, Кудайга шүгүр, рахмат, күн сайын агарып аткан таңды көрүү, кызарып аткан күндү көрүүнүз бакыттуу экен. Демек, кубанычтар дайым биздин жашообузду дайым коштоп жүрөт деп ойлойм. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми азыр болсо музыкалык чыгармага кезек берели. Темир Назаров урда айткен бизде Кыргызстан деген чыгармасы орун алсын, андан кийин көрүшөбүз. От болуп сүйүп жалындай, ушунду көрөмүн жанымдай. Өрүк зарлуу баткен жерге менин, өмүргө бүткөн багымдай. Аламга берген манасты, ардактайм асыл жер таласты. Жаштыктын шары жалалабад, жаркырап көлөт жаңачты. Ырыска толгон жер бети, ысык көл Кыргыздын бермети. Борборлордун арасынан Бишкекке жоктур жетери. Өзүмдүн көрөм үйүмдөй, өзүн бир бар бекен чүйүмдөй. Көргөндө көргөн нарындай, көңүлүм койбойт сүйүнбөй.
Биринчи кезекте адам бол, андан кийин өз улутуңдун өкүлүсүң деп коет экен. Кыргызстан аталышындагы чыгарма бул Темир Назаровдун аткаруусунда болду. А биз болсо кефир программасын улантып берсек, сиздер тараптан келген билдирүүлөргө назар салсак, мындай билдирүү бар экен. Кандай сиз кыялыңызга жете албай калдыңыз беле? Кандай кыял эле Назиреже дейт? Кыялга жете албай калдыңыз беле? Мисалы, кыялданып жүрүп, анан ошол максаттарга жетпей калабыз го? Жок, мен максат коюп, максатка жеткен адамдардын катарындамын. Өзүмдү ошол адамдардын катарына киргизем. Биз багынта албаган бийиктик жок. Элибизде ушунчалык жакшы сөздөр айтылган, ушул мотивация болуп бериш үчүн, элдерге мындай жакшы дем күч болуп бериш үчүн. Ошондуктан мен ойлойм, баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн ошол учурда гана кыялдарыбыз дагы орундалат, максаттарыбызга дагы жетебиз. Назиреже, саламатсызбы? Мен алып баруучу болгум келет, жардам бере аласызбы? Сиз менен кантип байланышсам болот дейт. Байланышсаңыз болот, албетте. Мен байланыш уюлдук телефонумду айпериге таштап коеюн, айпери аркылуу байланышсаңыздар болот. Макул, Назиреже, байлыкка кызыгасызбы дейт? Байлык керек адамга, бирок өзүңө ченемдүү байлык болсо. Мен ойлойм, байлык баягы өзүң каалаган нерсени, мындай өзүң мүмкүнчүлүктөрүң чектелбесе да, ошол байлык деп ойлойм да. Жакындарыңдын амандыгы байлык. Албетте байлыкка кызыкпаган жан болбосо керек, бирок анын көбү дагы зыяндуу деп айтат да. Ошон үчүн баягы негизгиси мындай каалаган нерсеңе жетсең элестетсең айпер, сонун болбой. Баарыбыз эле кыялдансак керек, жакшы нерсеге жетүү үчүн. Салам, кутмандуу кечиңиздер менен Назиреже, кандай иштериңизге ийгилик дейт. Назиреже, бул жакта сизге чынында ишиңизге ийгилик каалаган, үнүңүзгө береке деген сөздөр өтө көп келип атат. Анын баарын эфирден жаңырткан жокпуз, бирок ошонун баарын кабыл алыңыз. Чоң рахмат, ыраазымын. Кабыл алып атам. Маматалиевтердин үй бүлөсүнө салам, тамагыңыздар таттуу болсун. Айпери деген көрчүбүздөн келген экен, жана балдарыңыз дагы сиздей ырчы болгусу келеби? Алар канча жашта дейт? Акмарал 8 жашта, улуу кызым Акназар деген уулум бар, ал буюрса жакында 4 жашка чыгат. Акмарал ушунчалык ырчы болом деп айтат. Ырчы болом, апа, ырдагым келет дейт. Биз Акшоула балдар хоруна барып жүрдүк. Бирок эгерде балада талант болсо, мен чектебейм да. Тескерисинче, мисалы, айтышат го, өзүң жетпей калган нерселерди, ата-энең жетпей калган нерселерди ушу балдарынан көргүсү келет депчи. Мисалы үчүн көп эле балериналар, мисалы, апалары балерина болуп бийлегиси келген да. Анан өзү жетпей калган, бирок ошо балдарына жетүүсүнө мындай мүмкүнчүлүк түзүп берген да, жол көрсөтүп, жол чаап берген да. Ошондон улам деп. Анан эгер мен балдарым ырчы болом, чыгармачылыкта болом десе, мен колдомом. Жакшы. Эми сиздин оюңуз боюнча деги эле чыгармачылыктын туу чокусу эмне деп ойлойсуз? Чыгармачылыктын туу чокусу, негизи чыгармачылык ушунчалык мындай чоң түшүнүк да. Мен ойлойм, элдердин алкышына ээ болсоң, жакшы ырларды, жакшы чыгармаларды, мисалы, аткаруучуну айта турган болсок, аткаруучу мыкты деңгээлде аткарып, ошол көп жакшы ырларды элдин жүрөгүнө жеткире билсе, элдин алкышына арзыса, көптөгөн кол чабууларга, овацияга ээ болсо, менимче ошол болуш керек да, чыгармачылык. Кыргызстанда жакшы бир наамдар бар. Сиз маданияттын мыкты кызматкерин алып койдуңуз. Эми эмгек сиңирген артисти, эл артисти деген наамдар баягы ырчылар үчүн берилип келет дегендей, ушуларга жетүү үчүн ырдайсызбы же алар жок деле ырдай берсе болобу? Ал нерсе мага көп деле эч нерсени түшүндүрбөйт, чын-чынына келгенде. Абдылда Иманкулов агабыздын бир айткан жакшы сөзү бар. Анча-мынча өңдүү түстүү кыз келиндер эбак эле алып коюшту бул наамды деп тамашалап жүргөн жагы бар эле. Анын сыңарындай, мисалы үчүн Абдылда байкебиз кандай баягы ушунчалык алдыңкы куудулардын бири кыргыздын. Ал киши эл тарабынан эбак эле алып койгон болуш керек, бирок мамлекет тарабынан ушундай кандайдыр бир себептер менен берилбей келет да ал кишиге. Ошондон улам мен да айткым келет, мен үчүн деле мааниси жок ал нерсенин. Бирок баягы чыгармачылык чөйрөдө өзгөчө. Мисалы үчүн мен бул жакка келдим, сизде маданияттын мыкты кызматкери наамыңыз барбы десе, мен бар дедим дагы, ойлондум да, бул бир нерсени түшүндүрөбү депчи. Көрсө керек экен ал деле нерсе. Ал нерсени сураганым баягы көп ырчылар менин наамымды айт деп.
бизге регалийлерим деп калышат. ооба бизге дагы болуп калат. Мен деле сен сыяктуу ушундай көп чармачыл адамдар менен сүйлөшүп калам. Ошондо регалийлерим жазып алып, мен Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинде таштаганда деп калчу. Түшүнүктүү. Назира эже кыргыз элине качан концерт коеюн деген ойлоруңуз бар? Сиздин ырларыңызды сүйүп угабыз дейт. Мен жогоруда айттым, бир нерсени колго алсам, мындай өтөсүнө чыгып, мындай жакшы деңгээлде болуш керек депчи. Ошон үчүн буюрса 1-2 жылда, 1 жыл деп айтпайм, 1-2 жылдын ичинде ошо репертуарымды кеңейтсем да, жакшы ырларды аткарсам, анан мындай жандуу үн менен жакшы бир концерт берим келет. Мен дагы кыялым бар ушундай. Мына ошол сөз орундалат деп ишенебиз. Эдемде Назира эже кыялдардын баарына жетип турат экен. Ооба, буюрса. Ушул ийгиликке жетиш үчүн кандай кыйынчылыктарды башыңыздан өткөрдүңүз, Назира эже дейт? Негизи эле көп адамдар айтышат да, үй бүлөлүү болгондон кийин аял затына жогоруда бир жакшы суроо болду го, чармачылыкта болуу аял заты үчүн кыйынбы деп. Мен айттым го, кыйын депчи. Аял зат деген ушунчалык өзү аялуу жан болсо дагы көп нерсени өзү менен көп жоопкерчиликти мойнуна алган зат болот экен да. Ошол сыяктуу эле чармачылыкта мисалы эмнеге кандай суроо болду азыр эле? Эмнеге жетпей калдым деди. Ооба. Ошол сыяктуу өңүттө болду го, ошол сыяктуу эле. Мен ойлойм, мындай үй бүлө болгондон кийин балдарың өзгөчө аял заты болгондон кийин, мисалы үчүн мен ырдагым келген башында элечи. Сага эле турмушка чыктың, турмушка чыккандан кийин төрөйсүң, төрөгөндөн кийин өзүңдүн келбетиң дагы, сымбатың дагы мурдакыдай болбой калат да. Мисалы үчүн мурда жашнакай кыз болсоң, анан өзгөрүлөт экен да. Бул баягы мыйзам ченемдүү көрүнүш экен да. Кээ бир аял заты бар, баягы мындан сырткары да. Анын генетикасы балким ошондой, өзү жашнакай бойдон эле калат дегендей. Бирок мен кыздуу болгондон кийин мен ушунчалык депрессия болдум да. Өзүмдү жоготуп алганданчы. Анан бул нерсе менен күрөштүк, балалуу болдук дегенде эми муну мен баягы менин чармачылык колумду байлаган нерсе катары көрбөйм муну. Бирок ошентсе дагы мындай нерсеге маани бериш керек да. Үй бүлөлүү адам менен мисалы башы бош адам, мисалы ал адам сөз түрдө өзүнүн ишине эле көңүл бөлөт да туурабы. Бирок ошентсе да мен аракет кылдым, эми таптакыр үй бүлөлүү болгондон кийин отуруп калбай, ошол эле учурда иштейин деп аракет кылдым, мур жаздырганга аракет кылдым. Баягы кадамдап болсо дагы, мисалы миллиметрлеп болсо дагы мен ошо көздөгөн максатыма баратканыма мындай ишеничтүү кадам таштагам да учурунда. Саламатсызбы, Назира эже, сиз абдан жөнөкөй экениңиз көрүнүп турат. Эл оозуна алынгандан тарта тааныш адамдардын мамилеси канчалык деңгээлде өзгөрдү дейт Марат деген көрүүчүбүздөн келиптир. Эл оозуна алынгандан тартып, эмнегедир мен ал нерсени байкабайм. Адамдын өзүнө жараша болсо керек деп ойлойм, айпери. Негизи эгер кээ бир адамдар болот, мына жылдыз оорусу менен ооруйт да. Баягы эл көзүнө көрүнгөндөн кийин таптакыр башкача болуп өзгөрүлөт. Себеби дегенде мен ошол кыргыз эстрадасында жаңы толкун башталып келатканда, ошол эле Мирбек, ошол эле Султан, ошол эле да башка көп жигиттердин баардыгы ушу биздин көз алдыбызда өстү да. Алардын баардыгы башында кадимкидей эле жөнөкөй жигиттер болчу, башында эжекелешчи, анан кийин назиралап калышкан да. Ошондон улам эми баягы жаштык болсо керек, ар бир адам өзүнүн табиятына жараша өрчүп өсөт эмеспи? Ошондой өзгөрүүлөр болот. Ал эми сиз тескерисинче атактуу болгонго жараша адамдардын мамилеси өзгөрүлдүбү деген суроону берип атсаңыз, өзгөрүлөт. Көбүрөөк сый урматка ээ болуп каласың. Баягы адамдардын көз карашы да башкача болуп калат да. Андан дагы байкаса болот дегенде. Жакшы. Мен ойлойм, Марат, сиздин сурооңузга мындай кыйтсам дагы жооп бердим деп. Ооба, түшүнүктүү эле болду окшойт, Анда эмесе, мына ушинтип убакыттар өзүнүн максатына жетип, бүгүнкү күн дагы аягына чыгып келатат эфирдин. Эми сизге эркин микрофон берели. Чоң рахмат айпери. Биринчиден ушул KMUS каналына ыраазычылык билдирем. Учурдан пайдаланып, ушундай угармандарыбыз менен, менин угармандарым менен, силердин көрөрмандар менен жүз көрүштүрүп койгонуна ар нерсени амандык жеңет. Ошондуктан баарыңыздарга аманчылык каалаймын. Бир жакшы сөз бар. Эч ким сизге ишенбей калган күндө дагы сиз өзүңүзгө ишене билиңиз. Мен ойлойм, дал ошол учурда сизди ийгилик өзү издеп табат деп.
Рахмат силерге. Кандай сонун сөз. Азамат, сизге чоң рахмат. Келип туруңуз, дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз, мыктырларды жаратып, элге кызмат кылып жүрө бериңиз дейли. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Назира Кадыева болду. Бүгүн кимде ким биз менен байланышта болгон болсо, анда баарыңыздарга ырахчылык каалайбыз жана кечиңиздер көңүлдүү улансын дейли. Сиздердин кызматта Айпери Адамкулова болдум. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугуштуралы. Амандыкта болуңуздар.